Масса дегенибиз эмне? Масса түшүнүгү менен биз күндөлүк турмушта кеңири кездешебиз. Мисалы, ар түрдүү продукталардын сыртында жазылган массасыны көрөбүз. Эгер массасы канча көп болсо, демек ошончо көп сандагы продукт болот. Масса бул нерсенин инерттүүлүгүн мүнөздөчү физикалык чоңдук. Аны түшүнүү үчүн эксперимент кылып көрөлү. Көңүл бургула. Өз алдынча эксперимент жасоо үчүн эки пластик стаканчиктери керек болот. Жана ошондой эле картон цилиндр, эки алма, суу жана жеңил массага ээ болгон жука картон лист. Көңүл буруп карап тургула. Экспериментте кичине массага стаканчиктер жана картон цилиндрлер ээ болот. Ал эми чоң массага салыштырмалуу алма ээ болот. Алмалардын башка нерселерге салыштырмалуу оор экендиги бул жерде анык жана даана билебиз. Стакандардын массасын жогорулатуу үчүн, чоңойтуу үчүн ага суу куябыз. Үстүнө картон кагазын жабабыз жана стакандардын тушуна картон цилиндрлерди жайгаштырабыз. Жана бул картон цилиндрлердин үстүнө оор массага, салыштырмалуу чоң массага ээ болгон алмаларды коебуз. Бизде татаал конструкция келип чыкты. Жогорку жана төмөн жагында оор массага, чоң массага ээ болгон түзүлүштөр, ал эми ортосунда болсо жеңил массага ээ болгон түзүлүш цилиндрлер жайгашкан. Эми инерция болбосо күч менен аракет кылабыз. Картонду катуу тартып ийсек, жеңил массага ээ болгон цилиндрлер ордунан кыймылга келишти. Ал эми оор массага ээ болгон алма менен суусу бар стакандар ордунан жылган жок. Демек, инерциясы жогору болгон заттар ордунда калды. Эми башка бурч менен карап көрөлү. Жогору жагынан. Демек, оор массадагылар кыймылга келген жок. Эми суусу жок стакандарды пайдаланып көрсөк, бул учурда стакан жана цилиндрлер жеңил массага ээ болгон түзүлүштөр болуп эсептелинет. Ал эми алма болсо оор массага ээ болгон түзүлүш. Экспериментти кайталап көрөбүз. Бул учурда көргөнүңөрдөй эле оор массага ээ болгон алма гана ордунда калды. Башкача айтканда, биз картонду тарткан багыт боюнча кыймылга келген жок. Ал эми стаканчиктер менен картондор кыймылга келип, жеңил болгондугу үчүн кагаздын багыты боюнча кыймылга келишти. Демек, инерциясы жогору болгон же болбосо массасы чоң болгон нерселер өзүнүн тынч, бир калыптагы абалын сактоого аракеттенишет. Бул нерсени биз автобустардан дагы көрсөк болот. Эгерде автобус тынч турган абалынан кыймылга келе турган болсо, анда адамдар өзүнүн тынч абалын сактоого аракет кылат дагы, артты көздөй бир аз кыймылдайт. Жана тескерисинче, жүрүп бараткан автобус токтой турган болсо, өзүнүн бир калыптагы кыймылын улантуу үчүн адам алдын көздөй умтулат.